Эгерде сиз кирдиңиз дагы бисмилла деп пешинин ким бир намаз окуп аткандын астынан өтүү кандай күнөө экенин билгенде ал 40 убакыт токтогон болот дейт. Алымдар айтат 40 жылбы, 40 айбы, 40 күнбү, 40 саат башыктаган эмес. Кандай болгондо дагы намаз окуп аткандын астынан өтүп кетүү күнөө экендигин айтат. Биздин Ханафи мазхабта астынан бирөө өтүп кетип атса, болгону тасбих гана айтат. Субханалла дейсиң, күнөө кылып атасың, токто ордуңда дейбиз. Эми Субханалланын аркасында ушу сөздөр бар да. Токто десеңиз намазыңыз бузулат. Башка мазхабтарда туқатил дейт. Согушасың дейт. 4 нар дейт. Шафи мазхабында. Эмнеге десе фа иннаху шайтан дейт. Өтүп аткан шайтан дейт. Ошо шайтандын сүрөтүнө окшоп калбашыбыз керек. Хадисте келип атат. Намаз окугандын астынан өтүү бул шайтан дейт. Шафи мазхабында аны менен согуш дейт. Тарт дейт, мойнунан тарт бери көзөт. Намазың бузулбайт дейт. Бизде жок. Тасбих гана айтабыз. Субханалла, субханалла дегенде өтүп кеткен адам билбей өтүп аткан болсо, демек күнөө иш кылып аткандыгын билип аркага кайтышы керек, Демек ушул парыздын аркасынан дароо сүннөт окубастан ишке чыгып кеткен же зикир чалып отуруп алып, элдер сүннөт окуп атканда, зикир чалып атканда сүннөт окуган адамдарга жаман сүрөт көргөзүп атат. Элдердин баары тасбих кылып атса, анан кийин сен туруп алып намаз окуп атасың да, сенин кийимиң дагы, сенин бетиң дагы баары элге көрүнүп атат, жаман көрүнүп атат. Бул өзү ошол жакшы нерсе эмес. Бул нерсени шариятыбызда кайтарган, адамдардан өзгөчө болууну шарият кайтарган. Кийимиңде болсун, адеп ахлагыңда болсун, кылган кылыгыңда адамдардан өзгөчөлөөнү шиар деп коет. Шарият тыйган. Адамдардан башкача болуп кийинип алганды көргөндө элдин баары карай турган болуп, жанагы бир блогер бар го, мал базарга аппак кийинип алып барды го. Элдин баары таң калып карап атат. Ошо шиар болот. Мал базарга андай кийим менен барбайт. Именно ал өзүнө көңүл бурулуп, ошого контент эмне деп коет? Просмотр жыйнаш үчүн ошону кылып атат да. Аны шариятыбызда тыят. Адамдардан өзгөчөлөөнүн адам менен эл бол деген кыргыздын сөзү бар. Ошого ошол намаздарда дагы адамдардан бөлүнүп калбаш керек. Эми мүмкүн алардын пикиринде ушул кылып аткан иши туура болуп атат. Себеби аны устаздар ошентип үйрөткөн болуусу мүмкүн. Себеби ал жерде бидат болуп атат, бидаттан сен жыл. Сен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амалын кыл дейт. Пайгамбарыбыздын амалы биз кылып аткан амал. Алар кылып аткан пайгамбардын амалына мүмкүн окшобой калышы мүмкүн, окшоп да калышы мүмкүн. Бирок азыр баяндагандан кийин бааны өзүңүздөр бересиңер. Негизинен намаздардан кийин зикир чалуу бул сүннөт амалдар. Ал эми намаздардан кийинки сүннөт намаздарды окуу бул сүннөт муаккада. Бекемделген сүннөт. Алымдарыбыз айтат, сүннөтү муаккада адамдардан талап кылынууда важиптей талап кылынбаса дагы күнөөдө бирдей эле дейт. Сүннөт муаккаданы таштап коюу. Сүннөт муаккаданы таштаганда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын шафаатынан булат. Ал эми зикир чалуу бул сүннөт гана, жөнөкөй сүннөт. Ал эми намазды окуу сүннөтү муаккада, бекемделген сүннөт. Эгерде мындай жалпы эреже менен айта турган болсок, сүннөтү муаккада менен жөнөкөй сүннөт бир келип калды, талашып калдык. Абу Ханифанын даражасына чыгып калдыңар да эми мисалы, муштахид мутлак болуп. Кайсынысы мукаддам кылынат? Десе муаккада мукаддам кылынат. Эгер важип менен муаккада бир келип калса, важип мукаддам кылынат. Эгер фарыз менен важип туура келип калса, фарыз мукаддам кылынат. Ага бир эреже катары, эгерде сиз кирдиңиз дагы бисмилла деп пешинин